Bir günü Murat Alı Bey Sart Ake'nin batasını alayın dep, жылқысын soyup, kımızın jıyıp, buğulardın mıktıların çakıratta, mınavu atты minip ket, mınavu çöpkendi giyip ket dep batasın surayt. Sart Ake alakan jayıp, ölüp köböйгөн mal bersin, oğru ayıkkan baş bersin, dep alakanın teskeri karatıp teskeri bata beret. Murat Alı Bey Sart Ake'ge jini gelip, Sarttan bata alıp agarbadım da kөгөрбөдүм dep attı da tondu da verбей çıgarıp jiberet. Ошол жылы катуу жут болуп, малы кырылат, өзү башта үй бүлөсү бүт, кара тумоо болушуп, эптеп айыгып чыгышат. Анан Мурат Алы Бий ойлонот. Жуттан азыраак мал калды эле. Эгиздеп тууп, мал ордунда келип калды. Кара тумоодон айыктык. Сарт Акенин айткан батасы түгөл келди, аны чакыртайын дейт. Ошол жерде отурган Мойтака айтат: "Сен Сарт Акенин мине турган атын, кие турган чапанын бербей чыгардың эле, эми келбейт. Мага бир жакшы тилдүү, калп айтпаган кишини кошуп бергиле. Мен барып аны келтирейин" дейт. Бала караштан жакшысы барбы деп экөөнү жиберишет. Экөө барып Сарт Акеге учурашып, ак боз бээ союп, Мурат Алы Бий түлөө кылып жатат. Чакырды, барасыңбы дейт. Бата берсем батамды жактырбайт, эл көзүнчө бир сындырды. Ал атты тонду бербесе деле ат минип тон кийип жүрбөймүнбү? Мен барбайм дейт. Ошондо Мойтаке комдона калып: Сарт Аке, эртең менен урушканга кечинде салам бер, кечинде урушканга эртең менен салам бер. Кекти каапырга берген дечелең. Сен каапыр болуп кеттиң беле дегенде эле Сарт Аке: "И атаңдын көрү. Түү деген түкүрүк кайра жуссаң макурук тартатты" дейт. Келип эл менен учурашып отургандан кийин Мурат Алы Бий: "Сенин берген батаңдын жандырмагын таптым. Бирок тескери бата бергениңдин эмне үчүн экенин биле албай жүрөм" дейт. Анда Сарт Аке: "Алаканыңды оң тарапка бата кылса, адамдын өзүнө тиет. Айлантып тескери тарса, өзгөгө тиет" деген экен. Жашоо жолунда адам көп нерсеге кабыл болот. Бирде адам бийикте, бирде адам төмөндө. Төмөндөгөн учурда адам илдетке, сар санаага, жүккө дуушар болот, же болбосо азапка, кайгыга, түмөн түйүшүккө кириптер болуп, андан жалаага, айыпка, докко дуушар болот. Ошондон улам адам кичирейип, бүрүшүп, сынышы мүмкүн. Ушундай жагдайда абалды адам тазалануусу зарыл. Тазалануу негизинен эмнени камтыйт? Эң биринчи тазалануу ойдон башталышы зарыл. Ойду карадан акка буруу зарыл. Андан соң ишенимин өзгөртүү зарыл. Мисалы, мен күчтүүмүн, кубаттуумун. Мен бул жагдайды көтөрүп мүңкүрөбөй, сынбай ушул жагдайдан чыгам. Же болбосо мага жарык болгон күн келет. Ага Кудай өзү жеткизет. Мени алдыда дагы көп ийгиликтер күтөт. Үчүнчү, акыл менен санаадан чыккан оң. Мисалы, мен санаа тартсам, кубатым кетет, төмөндөй берем, ошондуктан мен санаадан арылышым керек. Мен кубатка толушум керек, дагы көп кызматты кылышым керек. Дүнүйө ушул күн менен токтобойт, менин алдымда дагы чоң кубанычтар болот. Мага Кудай өзү жардам берет, мен ошого ишенем. Төртүнчү, адамдар мени айыптаса да, мен Кудай алдында тазамын. Эгер айыбы жок болсо, мени Кудай айыптабасын, мен өзүм адашпайын. Менин жүзүм жарык болсун. Адамдардын туура эмес оюнун жүгүн мен чыдап көтөрөм. Мен мөгдүрөбөйм. Мага Кудай күч берет. Кудай өзү алгалатат.
Ал эми адам бийиктегендеги жагдайлар. Биринчиси көз сөзгө калуу, көз тиүү. Экинчиси ичи тардык менен жасалган жолтоолор. Үчүнчүсү көрө албастыктан болгон жолтоолор. Бул учурда тазалануу эмнеден башталат? Тазалануу иш аракеттен башталат. Ырым жасалат же шарттарды аткарат. Эгер адам учурунда тазаланбаса, адам жүктүү болот, кубатка толбойт, иштери кыйчалыштайт, өтүшүп кетсе, мерт болот. Ар бир элдин адамдын өзгөчө таасирин берген ырым шарттары бар. Ырысыңар арта берсин, ынтымак боло берсин, акылыңар баалана берсин, ак сөзүңөр жашай берсин.